Күндүн маанилүү жаңылыктар менен Жалбырак ТВ каналында Күн бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов боюнча иш башкы прокуратурага түштү. УКМК онадыр маселесин козгоду. Отунбаева ыгынтап Назарбаевка кайрыл деп Атамбаевка айтты. Президент болсо эл 3 күндүк блокададан коркуп кетпейт деди. Бүгүн үгүт иши аяктайт. 14 октябрды Боршайком жымжырттык күнү деп жарыялады. Чукул кабар. Кыргыз-казак чегарасында бир адам каза тапты. Бул тууралуу берүүбүздүн жүрүшүндө айтып беребиз. Башкы прокуратура президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун Оштун Онадыр Кичи районунда шайлоочулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө улутаралык кастыкты козутуу бар экенин жана ал монтаж эместиги аныкталганын билдирди. Билдирүүдө саясий филологиялык экспертизанын жыйынтыгы боюнча Бабановдун ошол сөзүндө улутаралык кастыкты козутуу белгилери, жарандарды бийликке баш ийбөөгө чакырыктар, улутаралык негизде активдүү аракеттерге түртүшү ыктымал сөздөр бар экендиги, видеофонографиялык изилдөөдө тасмадагы үн Бабановдук экени жана ал монтаждалбагандыгы аныкталгандыгы айтылат. Башкы көзөмөл органы бул боюнча кошумча териштирүү иштери жүрүп жатканын, анын жыйынтыгына жараша процессуалдык чечим кабыл алынаарын билдирет. Айта кетсек, Бабанов Онадыр тургундары менен 28 сентябрда жолуккан. Эртеси күнү ал жолугушуу тууралуу тасмалар интернетке тарап, Бабанов кыргыз-өзбек каздыгын козутуп жатат деген сыяктуу комментарийлер менен коштолгон. УКМК бул материалдарды башкы прокуратурага жөнөткөн, ал эми Бабановдун штабы муну ага карата кара пиар деп чыккан. Бүгүн Акипресс маалымат агенттиги премьер-министр Сапар Исаковдун Ысык көлдө сүйлөгөн сөзүн жарыялаган. Анда Исаков Кайсар Абылкасымов 25 миллион доллар менен кармалганы Орусиянын ички иштер министрлигинин телеграммасында айтылат. Бул президентке талапкердин эң жакын оң колу. Балким бул Кыргызстанга келе турган акча болчу деп айткан видеосу менен жарыяланган. Бирок бир аздан кийин бул маалымат сайттан алынып салынды. Бул баягы кандидаттын жакын оң колу да, мына чыгып көрдүңөрбү? 25 миллион доллар менен кармалды. Балким бул Кыргызстанга келе турган акча болчу да, 25 миллион доллар. Президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун кеңешчиси Мирсулжан Намазалиев Кайсар Абылкасымов ири сумма менен кармалды деген маалыматты төгүндөдү. Анын Азаттык радиосуна билдиришинче, Абылкасымов учурда ата-энеси менен Алматы шаарында. Кайсар Абылкасымов Казакстандын жараны, ал Өмүрбек Бабановдун жакын адамдарынын бири экени айтылып келет. Мирсулжан Намазалиев бүгүн билдирүү таратып, Сапар Исаковдун дезинформациясы анын отставкасына алып келиши керек деди. Бүгүн кечке жуук кармалган деген Кайсар Абылкасымов интернетке акыркы абал тууралуу өзүнүн кайрылуусун жайгаштырды. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Хочу вам сказать, что последняя новость, которая усиленно распространяется в Кыргызстане о якобы задержании меня, Абылкасым Кайсарбека, в Российской Федерации городе Москве, является ложью. Это очередная ложь, которая очерняет меня и одного из кандидатов в президенты Кыргызстана, Бабанова Омурбек Токтогуловича. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы шайлоочуларды сатып алып жаткан видеосу интернетке тарады. Видео жашыруун камера менен тартылып, анда Сооронбай Жээнбековдун Бишкектен Горький жана Бектенов көчөлөрүнүн кесилишиндеги штабы шайлоочуларды ачык эле акчага сатып алып жатканын, шайлоодон кийин дагы штабтан акча берилери, номер 9-чу Жээнбековго саласыңар деп айтып жатканын көрүүгө болот. Бир жаран 71 паспорт жыйнап келип тапшырыптыр. 100 000 сом акча алып жаткандыгы, эгер ушул паспорттун ээлери 15 октябрь күнү өздөрү добуш берүүгө келишсе, ошол шайлоо участогунун алдында паспорттарын жана дагы акчалары жазылып алынган. 100.800 деп жазып пропису жерге колуңузду коюп бериңер. Эмне? 500 сом. Эмне заман? Караң, жерге жазың. 100.000 деп тамга менен жазың. 100.800 сом деп жерге коюңуз. Дайте мне 200 сом. Ерунда. Вам на завтра. Записывайте. Вы на сегодня не записали бы? Калган кайсын? Выбордан кийин сым айтып жүрүп бериң.
Бүгін Тоқмоқтогу Қырғыз-Қазақ чегара өтмөгүндө Қазақстандын жараны каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ал 1974 жылкы Альбина Шагимова болгон. Ал ооруп жаткан жана көпкө отуруп калгандыктан өзүн жаман сезип каза болгон. Эске салсак, президент Атамбаевдин 7 октябрдагы сөзүнөн кийин Казакстан чегарадан өтүүнү тата алданткан. Кордай аркылуу өтүү кайра кыйын болууда. Кыргыз-Казак чегарасындагы Кордай бекет аркылуу адамдардын жана автоунаанын казак тарапка өтүшү өзгөргөн жок. Бул тууралуу бүгүн 13 октябрда Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетине барган Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажиматов билдирди. Анын айтымында, жаш балдары барлар кезексиз өткөрүлүп жатат. Учурда 300-дүн тегерегинде жарандар Кыргызстан тараптан Казакстанга өтө албай турат. Айдоочулар ар бир 2-2,5 саатта бирден машина өтүп жаткандыгын айтышууда. Ақтилек көзөмөл өткөрүү бекетинде жүк ташуучу унаалар Казакстанга өтө албай турат. Алардын кезеги 2-3 чакырымга барабар. Ал эми чегаранын Казакстан тарабында кезек көрүнбөйт. Бул тууралуу социалдык тармактарда видеолор кеңири таркады. Эскерте кетсек, 10 октябрдан тарта Кыргыз-Казак чегиндеги Кордай, Актилек, Чалдабар жана Чоң Капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жарандардын, автоунаалардын Казакстанга өтүшү кыйындаган. Казак тараптан текшерүү күчөп, жарандар бир нече сааттап кезекке туруп, оор жүк ташыган автоунаалардын саны дагы өскөн. Кыргыз-Казак чегарасында түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу үчүн президенттердин деңгээлиндеги сүйлөшүү жүрүшү керек. Мындай пикирин бүгүн Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн кыймылынын маалымат жыйынында сүйлөп жатып, экс-президент Роза Отунбаева айтты. Эң маанилүүсү азыр президенттен кадам болушу керек. Президент билет бекен, сезет бекен өзүнөн кеткенин. Ал кеминде кечирим айтылбаса дагы кандайдыр бир ыгын таап, казак президентине кайрылышы керек. Отунбаева маселе өкмөттүк деңгээлде чечилбейт деген көз карашын кошумчалады. Бирок бул ситуацияны азыр чечиш керек эле. Сөз эл мына кыйналып атат. Бул ситуация чечүүгө балким азыркы өкмөттүн премьердин күчү, дарамети жетпейт окшойт. Бул белгилүү эле болуп калды, анык болуп калды. Бирок казактар жолун айтышты. Өкмөттөрдүн ортосунда консультация башталыш керек. Ошонун негизинде сүйлөшөлү дегендей. Казакстандан чыккан бизге келген нотасы, Тышкы иштер министрлигинин нотасы, ошондой эле премьер-министрдин билдирүүсүнө биз эч жооп бере албай атабыз. Өзүбүзгө сууду толтуруп алгансып, бул жерде эч жооп жок. Диалог болбой атат. Алар болсо жооп беришти. Эми биз тарап жооп бериш керек да, чынын айтканда. Ошондой жооп болбой атат. Жанагындай консультация чыккыла деп кайта алар дагы бир сунуш чыгарышты. Демек азыр ошо консультацияга ошол замат биз чыгышыбыз керек азыр. Аракет жасашыбыз керек. Анткени миңдеген кишилер күтүп атат. Ал жана тыгындын кесепети шайлоого сөзсүз мына өтүп атат. Аны биз сезип атабыз, туюп атабыз, аны белгилүү дегендей. Ошондуктан мен ойлойм, мына эң эле мааниси бул президенттен азыр бир кадам болуш керек эле. Президент сезет бекен, билет бекен өзүнүн кеткенин. Мына азыр президент кеминде кечирим айтылбаса да, кандай бир өзү ыгын таап, бир ошону сөзүн таап, казактарга, казактын президентине кайрылыш керек. Антпесе алардын деңгээлиндеги алардын деңгээлинде азыр маселе чечилбейт деп мен ушундай билип атам.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Баткенде чегарачыларга курулган көп кабаттуу үйдүн ачылыш аземине катышты. Анда сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчы 3000 жылдык тарыхы бар эл 3 күндүк блокададан коркпой турганын, кыргыз эли далай кыйынчылыкты башынан кечиргенин белгиледи. Азыркы күндө чет элдик байлар жана бийлик кыргыз элине акчасы менен өзүнүн шестеркасын таңуулап жатат. Акчасына элдин сатылбасын көрүп эми коркутууга өтүп жатат. Бери жагы 3000 жылдык тарыхы бар кыргыз эли 3 күндүк блокададан коркуп кетип, бирөөлөрдүн шестеркасын эч убакта шайлабайт. Чүйлүк жердештериме эскертким келет. Корко турган, тизеге тура турган кыргыз эл эмес. Кыргыздар үчүн намыс дайыма жанынан артык. Сөзүнүн аягында Атамбаев кыргыз армиясы күчтүү экенин жана жооп бере аларын айтып, бирок учурда каражат жана маалымат согушу болуп жаткандыгын кошумчалады. Эгемендүүлүктү аскер менен эмес, акыл менен сактоо керектигин айтты. Ушул күндөрү мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев өлкө аймагын кыдырып жүрөт. Буга чейин ал Чүй, Талас, Ош, Жалалабадда болуп, облус активдери менен жолугушкан. И, конечно же, все эти 3 дня я наблюдаю за тем беспределом, который творится на киргизско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза. И хочу одно сказать. Нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний. И только письменная переписка киргизского народа около 3000 лет. То есть нашему народу как минимум 3000 лет. И такой народ, у которого 3000 лет истории, я думаю, никогда не испугается 3-дневной блокады и никогда ни за деньги, ни под каким-то давлением и угрозами зарубежных шестерок никогда не изберет. Для нашего народа на самом деле намного выше честь, чем жизнь. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин президенттикке КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбековду ачык сүрөп жаткандыгын мыйзамсыз деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында кыймылдын мүчөсү, мурдагы премьер-министр Феликс Кулов билдирди. Ал Атамбаевдин Жээнбековду колдоп сүйлөгөнү тууралуу арызды Боршайком четке какканы мыйзамсыз болгонун айтып, Конституция боюнча шайлоо маалында президент өз партиясы менен байланышын токтотууга милдеттүү экенин кошумчалады. Шайлоонун жыйынтыгы легитимдүүлүгү боюнча суроолор жаралып калышы ыктымал. Атамбаев мураскер болбойт деп коюп, өзү кош оюн жүргүзүп жатат, деди Кулов. Ал эми мураскер Сооронбай Жээнбеков КТРКдагы теледебаттардын экинчи бөлүгүнө келген жок. Президенттик кызматка талапкерлердин теледебаттарынын экинчи бөлүгүнө Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев, Темир Сариевтер катышышты. Телетаймашка дагы бир талапкер Сооронбай Жээнбековдагы катышууга тийиш болчу. Бирок шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында аймактарда жүргөндүктөн дебатка келе албай тургандыгын айтып, кечирим сураганын алып баруучу Алмаз Касмалиев билдирди. Буга чейин 8-октябрда Кочкор Ата шаарчасы стадионундагы жолугушууда президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Сооронбай Жээнбековду кескин сындап, ага суроолору бардыгын айтып, КСДПдан талапкерин дебатта беттешүүгө чакырган эле. Дебаттардан дагы маанилүү иши бар тура деген пикирлер кечинден бери социалдык тармактарда жазылып бүтпөй жатат. Сооронбай Жээнбековдун КТРКнын дебаттарына келбей, ал учурда Ошто сый тамак ичип жүргөн фото, видеолорду жайгаштырган колдонуучулар мураскердин бул кадамын кызуу талкуулашууда. Видео дебаттар өтүп жаткан маалда тартылгандыгы белгиленген.
Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаров шайлоодон баш тартканын дебат учурунда түз эфир аркылуу билдирди. Ал өз сөзүндө шайлоо кампаниясынын финалдык бөлүгүндө таразага талапкерлердин платформасы менен ой толгоосу эмес, акча менен байлыктын күчү сынала тургандыгын билдирди. Бирок президенттикке талапкер Азимбек Бекназаровдун аты жөнү шайлоо бюллетенинен чийилбейт. Бул тууралуу БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында талапкер шайлоого 3 күн калганда катышуудан баш тартылат. Бул мөөнөт 12 октябрь күнү аяктаган. Бүгүн үгүт иштери аяктайт. 14 октябрда Боршайком жымжырттык күнү деп жарыялады. Президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 23 беренесине ылайык добуш берүү алдында талапкерлердин үгүт иштери токтотулушу керек. Шайлоо 15 октябрда өтөт. Шайлоочулар 11 талапкерге добуш беришет. Камчыбек Ташиев, Бакыт Төрөбаевдин ысымдары бюллетенден чийилген. Ал эми Азимбек Бекназаров талапкерлигин алып салгандыгын жарыялаганы менен шайлоодон четтетилбейт. Боршайком Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү президенттик шайлоого байкоочу катары катышуудан баш тартты деген маалыматты төгүндөдү. Азаттык радиосуна Борбордук шайлоо комиссиясынын аппарат башчысы Бакыт Жумагулов билдиргенине караганда, бүгүнкү күндө 45 казакстандык жаран Кыргызстанда байкоочу катары жүрөт. Мен эл аралык бөлүмүбүздөн маалымат алдым. Сарсенбаев деген жаран азыр билетин алмаштырып жатыптыр. Ал башка рейс менен келет дешти. Жалпысынан Казакстандан 45ке жакын адам келди. Бакыт Жумагуловдун айтымында алардын арасында Казакстандын өкүлү катарындагы, эл аралык уюмдун мүчөсү катарындагы келгендер бар. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага 58 мамлекеттен 800гө жакын байкоочу катышат. Буга чейин Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Марат Сарсенбаев кыргыз президентинин айткандарына байланыштуу шайлоого байкоочу болуп катышуудан баш тартканы тууралуу маалымат интернетке тараган болчу. Базар Коргондогу дарыянын көпүрөсү жараксыз абалда болгондуктан окуучулар сууну кечип өтүүгө аргасыз. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар Спутник Кыргызстан агенттигине билдиришти. Белгилей кетсек, жаз мезгилинде жаан-чачын көп болгондуктан дарыядагы суунун көлөмү көтөрүлүп, Базар Коргон районунун борборун аралап өткөн Кара Үңкүр сайынын бир көпүрөсү жарактан чыгып калган. Базар Коргон районунун тургуну Исламбек Балтабай уулу билдиргендей, ата-энелер окуучуларды ат менен жээкке алып өтүп жатышат. Күзүндө суунун көлөмү көбөйүп жаткандыктан айрым күндө аттар белчесинен сууга батып калууда. Сабак бүткөн соң окуучуларды кайра алып келип жатабыз, деди Исламбек Балтабай уулу. Оғанстандан көчүрүлүп келинген памирлик кыргыздар Нарынга бүгүн 13 октябрда кечки маал барышат. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, алар облустук ооруканага келип медициналык кароодон өтүшөт. Андан соң Нарын районунун Куланак айылындагы кесиптик лицейдин жатаканасына жайгаштырылышат. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын башкы врачы Мурат Атбаев учурда келе жатышкан памирликтер үчүн ооруканада бардык шарттар түзүлгөнүн, зарыл болгон нерселердин бардыгы бар экендигин билдирди. 50 ооган кыргызын алып келүү пландалып жаткан. Айрымдарына виза ачылбагандыктан калып калышты. Учурда Кыргызстанга келген 33 памирлик кыргыздын басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Арасында кош бойлуу бир келин бар. Учурда алар атайын делегациянын коштоосунда Жалал Абаддын аймагында жол жүрүшүүдө. Мэр Албек Ибраимовдун буйругу менен Бишкектеги үйлөргө жылуулук 17 октябрдан тарта бериле турганын шаар муниципалитети билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ өткөн жыйында Бишкек жылуулук энерго, Бишкек жылуулук түйүнү коммуналдык ишканалары жана ТЭЦ алдыдагы сезонго толугу менен даяр экендиги белгилүү болгон. Ал эми Кыргыз гидрометтин тараткан билдирүүсү боюнча 18 октябрдан тарта абанын температурасы 3 градуска чейин төмөндөп, жамгыр жаап, карга айланат. Объектилерге жылуулук берүү бир нече күнгө уланышы мүмкүн. Биринчи кезекте жылуулук мектепке, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө берилмекчи. Андан соң турак үйлөр жана жылуулук үчүн карызы жок өнөр жай ишканалары кошулат. Эскерте кетсек, былтыркы жылы жылуулук 14 октябрда берилген. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.